эжекелер, ошондой эле Сүлүктө шаарында жашап жаткан Зайнап эжеке, сиздин сурооңуз боюнча эне жөнүндө эң сонор жазыпсыз. Ошого мен обон жаратууга аракет кылдым. Албетте мен композитор же болбосо обончу эмесмин. Бирок менде ушундай ой калды да, билесиздер, урматтуу эжекелер, баарыңыздар, улуу ата мекендик согуш 1941-жылдары башталып, фашисттик Германия көтүсүздөн кол салганда ошол согушка патриоттук керек болду. Элдерди жана согушка үндөө үчүн. Ошондо бир күндө патриоттук сезимдеги ыр жаралыш керек болуп калды дагы. Композиторлорго буйрук берилген. Ошол мезгилде жана биз ырдап жүрбөйбүзбү? Священная война. Идет война народная, скрипает, как война идет. Война народная деп бир күндө ушулар жаралган экен да. Албетте мен бул сөздү бекеринен айтканым жок. Бизди бүт дүйнөгө ким экенибизди таанытып жаткан биздин капырак айыбыз ушундай эмгектерди жаратып атса, ошого сыймыктануу менен биздин эжелерибиз ыр жазып атса, менде да ушундай ой келди. Ушунчалык ушундай патриоттук сезим ойгонду дагы, менде дагы бир күндө жаралган обон ушул болду. Эгерде сиздерге жакса, албетте тарбиялык саат өтөсүздөр. Ошонун башындабы ата-энелер менен чогулуш өтөсүздөр. Ошонун аягындабы салтанаттуу түрдө энелерди даңазалап, энелерди сүйлөтүп, ушул музыканын жардамы менен иш алып барсаңыздар, сиздерге жакшы болсо керек деп ойлойм. Менин бүгүнкү чыгармачылык ишим ушул болду. Чоң рахмат, Зайнап эжеке. Менден сизге Сүлүктө шаарына ысык салам.